Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы Жакшы болуп элесиңби атабы? досум? Жашап Ооба, атышпы? жакшы, Кудайга шүгүр. Кош келипсиң. Сени эфирде көрүп атканыма, амандашып, саламдашып атканыма маңайым жакшы эле, сени көрүп маңайым ого бетер жакшы болуп кетти. Сымбатбекке бир дүңгүрөтүп туруп, лайктардан басып туруп, кол чайып коелу, урматтуу туугандар, комментарийге келиңиздер, огоньдорун алтырып коелу. Рад, мына айтканда сени көргөнгө кубанычтамын, Сымбат. Көптөн бери эфирге чыга элексиң. Неге десе, окуучуларга сабак берем, окуучулар киреше чыгарыш керек деп эле аракет кылып жүрөсүң. Эми ал жакка көңүл бурдуң, эми бүгүнкү эфирге көңүл буруп, ушул инвестиция боюнча суроолорго жооп берели да. Мейли. Салман Мени Рай өзүң. Аха. мени мастер-класстарга көп чакырышат. Ошко барганда да, Жалал атка барганда дагы сиз дагы келесизби деп сурашты. Бирок тилекке каршы бул жактан бошобой бара албадым. Эми эле эфирге бошоп бүгүн кирдим. Кош келипсиң, рахмат дагы бир жолу. Кандай болот окутуу, кандай болот окуучуларды? Кайсы жерден жакшы окулат, кайсы жерден кыйналып атат? Кайсы процесске келдиңер? Окуулар өтө сонун болуп атат. Аябай жакшы өтүлүп жатат. Азыр буга чейинки сабактарда, акыркы мурдадан бери окуп келип аткан потоктордо окуучуларыбызга мен өзүм акцияны тандап, ушундайды тандасаңар болот деп өзүм мисал келтирип көргөзчү элем да. Мисалы мындайго, атаң деле биринчи бир ишке жумшарды өзү көргөзүп берет го. Ооба. Өзү биринчи көрүп турасың, андан кийин өзүң кылып баштайсың, анан атаң карап турат. Анан ишенимдүү болгондон кийин анан басып кетип калат. Ошондой эле окуучуларга сабак бергенде да биринчи баардыгын теориясын түшүндүрүп бердим. Андан кийин өзүм кантип акцияны сатып алам, өзүм кантип акцияны тандайм, ошону практически көргөзүп бердим. Азыр 3-этабына келдик. Азыр окуучулар мага өздөрү ушу экранын көрсөтүп, ногуларды тандап атам, кайсыл жерлерин карап атам, өздөрү анализдешип атат. Мен карап, багыт берип, ошол жерде көзөмөлдөп атам да. Азыр ушул этабына келдик. Машалла. Кирешеге чыгарып атканды көрдүм. Өткөндө баягы Билал Шакирович $600 менен $4000 таптыр да. Мисалы Алымбек $25,000 салып, $5,000 таптым деп атат да. Билал $600 салып туруп, $4000 таап атат. Бунун айырмасы эмне? Эмне үчүн Билал аз эле сумма менен чыгып кетти? Ушул вопроско таң калып атам. Анткени сабакта сен процесстен окутуп атасың да. Кандай болуп кетти бул жагы? Фондуу рынок бул мындай баары бир алдын ала болжоп болбойт да. Кээде мындай навык менен, билим менен акча тапкандар бар. Булар системни постоянно туруктуу таап кетише берет. Эгер көп мындай аябай көп процент болбосо деле, процент десе жандай арамды ойлобосуң, мисалы үчүн 100 сом салып, анан кийин 120 сом көрдү, 200 сом салып, 240 сом үстүнө көрдү. Ушул үстүнө тапкан пайдасы, эгер билим менен кыла турган болсо, өтө көп болбосо деле, зато туруктуу көрөт да. Кээде ошондой болуп, кээ бир акциялар өсүп кетет. Ал жакта непредсказуемый болуп калат да. Түшүнүктүү. Мен ойлойм да, ошол баягы Билалдагы $600 бир эле акция эмес, 500 акция алыптыр да. Анын кирешеге чыгуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болду да аныкычы. Анткени бир эмес 500ге жакын акция болду да аныкычы. Алымбек ошол нерсени айттым. Алымбек тиги Билал $600 менен $4000 тапты. Сен $25,000 менен $5000 таптың десе, намыстанып кетти. Агай, мен бүгүн $10,000 таап келдим деди да. Өткөндө Жалал атка барганда көргүздү. Кантип десем, ал ошо баягы наука салдым деп атат да. Ал айтат, ушул Micron Technology компаниянын акциясын $400 алып туруп, $420 чыкканда саттым менен кийинчерээк карасам вообще $8 чыгып кетти дейт да. Ушундай баягы көп болот, ошондой окуялар көп болот. Өзү туура сатып алгандан дагы туура сатыш кыйын да. Көбүнчөсүндө биз эрте сатып жиберебиз. Ошону айтпайсыңбы? Мисалы мен 700дөн сатсам Micronду, бир карасам 800ге чыгып кетиптир да. Ушундай Сен Facebook'та канчадан саттың эле? Эстен чыгып калды. Канчадан алдың? 550ден саткан болушуң керек эле. Канчадан алдык эле Facebook'ту? $450 алгансың, $550 саткансың да. Facebook'тун акциясын $450 алгам, сатканда $550 саттым. $100 пайда болду. $100 пайда болгон да. Азыр алар Facebook'тун акциясы уже $600 болуп калды. 612. Ушу $50-60 биз неме кылдык да, таппай калдык. Не да заработали дейт го.
шашпайт. Негизи инвестицияда сабыр өтө. Google'дукун алгандачы, Google'дукун немеден алгансың? 280ден алдың беле? 280 долларын алып. Андан кийин аны канчадан саттык? 300, 320, 340 эле сатып жүрдүк окшойт. Ал азыр 400 доллар турат да. Ар бир акциядан 120 доллардан болуп калат. 120 доллардан тапмак экенбиз. Общий эзептеген. Ал жерден деле эрте сатып жүрдүк да. Акциядан көбүнчө баягы сабырды көп зависть этет, сабырды требовать этет экен да. Мисалы биз Таластан болгом, Таласта мындай проблема да Салман. Көбүнчө мисалы фасолдун баасы 100 Болбой калды. тап жиберебиз дагы, бир айдан кийин фасолдун баасы 170ке чыгып кетет да. Сатпай турсак экен деген проблема болот. Ошол нерсе биякта да болот экен да. Ооба. Так, бул жерде мындай суроо келипти. Саламатсызбы? Менин бир байкем Бишкекте эртең бүрсү күнү барат экен, бирок биринчи жолу баратат. Сиздин курска окуганы дейт. Бишкекте тура турган жери жок. Жок, Бекзат айса да, силер онлайн окуй берсеңиздер болот. Бияка келип жатыштын эле кажети жок туурабы, Сымбат? Саламат. Сен окуп аткан окшор онлайн эле окуп атат болуш керек. Ооба, көбүнчө онлайн бүтөл онлайн окуйбуз, Zoom'дан окуйбуз да. Көбүнчө Zoom'дан окуйбуз да. Анан жанагы акцияда эме деген бар го, жанагындай автоматический приказ деген бар да. Мисалы турган болсо, акциядан эмес жакта жанагындай атайын приказна мисалы 140 доллардан турганда 130 долларга автоматический кылып койгондо автоматический алып берип койду да. Анан кайра 100 долларга чыккан бүтүп турат. 150ге чыкканда автоматический өзү алып берип койду экен да. Ушул жагы аябай жакшы экен да. Мисалы турган болсок, баягы өзүң жумушуң кылып жүрүп берет экенсиң, автоматический кылып кое турган болсоң, ал сага иштеп берет экен да. Мындай акция менен киреше табы башында оор боло берет экен дагы. Ал эми ошо баягы ошо приказный кылып кое турган болсоң, элементин кылып кое турган болсоң, өзү сатып, өзү алып берип, ал сага иштеп берет экен да. Сен сөзүңө бир аралжы деген сөзүң бар эле го. Ошону айтайынчы. Мисалы азыр айттың да, акциядан акча табуу кымбат экен депчи. Но бир суроо берейин. Ошол Facebook'тан 100 доллар тапкычакты сен кантип кыйналдың да? Мен ошону эч элестете албай атам. Мисалы фасолду реально кыйналасың да. Беришиң керек, анан трактор алып келишиң керек, айдатышың керек, мындай өзүң эле иштеп тажаган болушуң керек да. Ошон акциядан кантип кыйналдың, ошону түшүнбөй атам да. Ал мындай сен мындай убакыт өтпөй кыйналдыңбы? Мен ойлойм, мен өзү бир аз жалпооракмын да. Мага акча табуунун эң эффективдүү жолу жагат. Эң эффективдүү дегенде көп иштебей, аз иштеп көбүрөөк тапкан жагат да. Мисалы акциядан эч физически кыйналбайсың да. Физически кыйналбайсың. Бирок морально баш иштеш керек болот да. Бирок эми мындай болду, ачык айтайынбы? Кыйналган эле жокмун. Кыйналган эле жокмун. Фасоль тигиш үчүн эң биринчи айтып берейин, фасоль тигиш үчүн эң биринчи жерди айдатышың керекпи? Бир проблема. Анан кийин кайра мал алатышың керек тыгдың менен. Үчүнчүсү кайра эмне? Планировка деп коет. Планировка кылдырасың. Анан кайра фасоль септиресиң. Анан бир сугарасың, анан бир чабык, бир ото, кайра сугаруу, культивация, анан кайра жулуу, тракторго салып, проблемасы көп. И то түшүм болбой калса өлдүм да. Акцияда андай кыйналбайсың да. Мисалы, сен фасолуң ийгиликсиз болуп калса дагы, сен аны жүктөп келип кыйналасың да. Ийгиликтүү болсо деле аны жүктөп келип кыйналасың да. Акцияда, мисалы турган физически вообще сен ийгиликке жетпей калсаң деле физически күчүң кетпейт. И ийгиликке акциядан киреше тапсаң деле кыйналбайсың да эле да. Мисалы алсак, сен айтып калдың, мында болуп атат, алып кой дедиң. Алдым, анан кийинчерээк бүтүп карасам өсүп калыптыр да. Чай ичип аткан жерден почти 120 доллар таап койдум да. Жөн эле чай ичип карасам, акциянын баасы өсүп кетти. Эмнеге? Facebook'тардын акциянын баасы 3 күндөй күтүп турдуң окшойт да, бир 3 күнбү, 4 күн күттүм. 2 күндөй күтүп турдум, анан кийинчерээк чай ичип аткан карасам, баасы өсүп кетти да. Анан мен ошондо баягы түшүндүм, ушул нерсени 17-16 жаш кезде төбүр бурчак тигип жүргөндө, ушунду кылсам, балким азыр бир мындан да жакшы болмок белем деген ойдо. Мен деле акчаны эффективдүү иштөөнүн жолдорун табам. Мисалы алсам, мен өзүмө цель койгом. Мен уже бир 50-40ка келгенде, даже ошого деле жетпей деле акча мага иштеп калыш керек. Уктуп атсам да акча мага түшүш керек.
мен акчага иштебешим керек, акча мага иштеш керек. Мен азыр ошого газды басып атам да. Бирок эң эффективдүү жолу бул акция экен. Анткени мисалы сен мисалы үйгө кызмат кылыш керек, дагы эмне, мисалы даават мээнетин кылыш керек, жана башка кылыш керек. Ал жакка колуң бошобойт экен да. Акция колду бошоп коет да. И ушундай акча керектүү моменттерде бир эле акция эмес, венчурдук инвестор жасап коебуз да. Эң керектүү моменттерде акча сага иштеп коет экен да. Ошол жагы аябай эффективдүү болуп. Мен дагы деле мисалы суктанып бүтпөйм да. А сен мисалы турган болсо бул акчаны таап атканда кыйналасың ушул суроого мен да сага берейин дедим өзүң узатып. Бул мындай да. Мектепте деле карай турган болсок, эки түрлүү окуучу болот да. Бирөөсү сабак окуп атканда аябай кыйналып кетет. Бирок малды жакшы карайт. Мал карап атканда кыйналбайт да. Же мындай бир жүгөрү артыш керек болсо, отун алып келиш керек болсо, жүгөрүнүн биринчи, экинчи агын чабыш керек болсо, физический жумуш болсо кыйналбайт. Но мектепке барып сабак окуп, Алкул Осмоновдун 4 сабырын жаттаса баш ооруп кыйналып кетет да. Акчап келбейт. Экинчи түрдүү окуучулар бар. Булар мектепти жакшы окуйт, бирок физический жумушка жок. Мисалы менде мектепти окуш жеңил болчу. Мен мугалим айтып берип атканда эле бүт жаттап калчу элем, эртеси күнү үйгө барып ташыма деле аткарып убарып болбочу элем. Эртеси күнү эле келем, мугалим айтканын кайра өзүнө айтып берем, анан 5 кылып коет. Круглый отличник элем. Постоянно 5. 4-5 класстарда окуп жүргөм, бүт 5 болчу. Анда мен вообще кыйналбачу элем да. Бирок ошол эле учурда физический жумуш болсо, жандай мал караш керек, ушундай жумуштарда кыйналып кетчү элем. Ким ошондой акыл менен мектепте жакшы окуган же ошо акыл ой жүгүртүүгө ылайыкташкан адам болсо, ой жүгүрткөндө кыйналбай турган адам болсо, акциядан кыйналбайт. Ойлонгондо кыйналып кетсе, бирок физический жумушка кыйын кылса, алар акция тандап атканда алар кыйналып кетет. Физический жумушта кыйналбагандар акция менен иштеште кыйналат. Мисалы үчүн жана айтат го, вилка менен шоруп иче турган болсоң, кыйналып кетесиң да. Бирок ошол эле вилка менен сен жандай лагма жей турган болсоң, кыйналбайсың. Сен эмнеге мындай предназначенныйсың, ошону карашың керек да. Сен эмнеге ылайыкташтырылып жаралгансың. Ар бир адам ар кандай болуп жаралган, сен өзүңдүн эң күчтүү тарабыңды табышың керек да. Эгер сен күчтүү тарабың акыл боло турган болсо, жакшы ой жүгүртүү боло турган болсо, анда акция сен үчүн. Эгер сен жашооңдо сен физический жумушка ылайыкташып, сен ошондой колдоруң жоон болуп, мындай выносливый болуп, чарчабай турган болсоң, анда сен ошол тараптагы жумуштарды кылышың керек да. Эң туура айттың. Анан бул тема аябай кызыктуу тема болду. Урматтуу угандар, сурооңуздар бере турган болсоңуздар да сурооңуздарды бериңиздер. Анан акция менен акцияга инвестиция кылып атканда өткөндө бир кайсы бир компаниянын акциясын текшерип, Ferrari экенин атын тотоп текшерип алайын десем, инвестиция алайын десем, карызы көп экен да. Карызы көп экен. Бирок акцияны жакшы прибыль берет экен да. Бирок краткосрочный жакшы экен, долгосрочныйраак жаман, не то экен ойлоп калып атам да. Эми сага суроо бере турган десем, кайсы бир компаниянын карызы бар болгон болсо, анын акциясын алыш керекпи же албаш керекпи? Мындай болот. Почти бардык эле компаниянын карыздары бар. Кийинки өзгөчө карыз экен да. Көп экен да. Көп, жерлерге аз. Анын эки көрсөткүчүнө карайсың да. Бир жылда канча акча табат, бир жылда канча карыз акчаны төлөш керек. Ошо экөөнү салыштырасың. Эгер бир жылда тапкан акчасы бир жылда төлөй турган карызынан көп боло турган болсо, анда коркунуч аз. Мисалы үчүн бир жылда 10 000 сом төлөй турган болсо, жыл аягына чейин. Жылында компания 100 000 сом бир жылда киреше таба турган болсо, ага төлөш жеңил эле болот. Эгер компаниянын карызы бир жылда 100 000 сом болсо, а компаниянын доходу бир жылда 50 000 сом боло турган болсо, ал компания карызын төлөй албай кыйналат да. Ошо көлөмүнө караш керек. Эгер карызы аз болсо, кирешеси көп болсо, ошонусун алыш керек. Туура айтасың. Мисалы өткөндө бир акцияны анализдеп өтүп карадым. Мисалы бирөөсү көбүрөөк оборот кылат экен, бирөөсү азыраак оборот кылат экен да. Экөөнүн таза кирешесин текшерип келсем,
обороту көптүгүн таза кирешеси аз экен, обороту азсын таза кирешеси көп экен да. Ооба. Демек, мен түшүндүм да, анда оборот аз, бирок таза кирешеси көбүрөөк талайт да, ошого, мисалы ошого инвестиция кылдым да. Эми ошондой эле акция алып атканда ушул жагын карабаш керек. Эми сага суроо да бул жерден. Мисалы кандай акциялар киреше берет? Кандай акция тандаш керек? Акцияларды тандап атканда биз мемеден башташыбыз керек да. Компаниянын баасы канча болот? Ошондон баштайт биринчи. Компания азыркы учурда фонддуу рынокто толугу менен канчадан сатылып жатат? Так. Мисалы, азыркы учурда Nvidia деген компания 4,5 триллион доллар турат да. 5 триллионго чыгып кетпес эле. Жалпы Россиянын ВВПсы 2 триллион доллар. Ал Американын бир эле компаниясы Россиядан 2 эсе бай да, 2,5 эсе бай. Бир эле компаниясы. Мисалы, мындай да, дүйнө жүзүндөгү бай болгон адамдар булар чистый прибыль менен бай болушпайт. Же болбосо зарплата менен бай болушпайт. Адамдар капитализация менен бай болушат да. Сен сатып алган компанияңдын баасы өсүшү менен байыйт. Мисалы, Nvidia деген убагында канча 10 миллион доллар турган, 100 миллион доллар турган да. Жалпы баасычы. Ошонун бирөө 10 миллион долларга бирөө алып койду 10%. Аны эмес, 10% эмес. Мисалы, ошол Nvidia'нын ээсинин Nvidia'да 3% ошого караштуу. Nvidia'нын ошол өзү основать эткен да, 3% ошол основатель негиздөөчүнө караштуу. Бирок ошол 3% ал адамды 200 миллиард доллары бар адам кылып койду да. Машалла, машалла. Компания 4,5 триллион, 5 триллион доллар турат. Мисалы, ошол убакта бир эле процентин сатып алган адам өлдү дегенде бир 40 миллиард доллар капиталы болмок да. Сен Nvidia барып күндө бар иштебейсиң, анын чиптерин сатып отурбайсың, ошондой. Эң бай адамдар ошол капитализация менен байыйт. Мындай Кыргызстандагы ишкерлердин проблемасы, бизнесмендердин, биз өтө кыска ойлонобуз да. Биз таза кирешени көтөргүбүз келет. Чистый прибыльди көтөргүбүз келет, ошону жеп жатыргыбыз келет да. Ошо андай эмес. Жалпы бизнестин баасын көтөргөнү аракет кылыш керек да. Жалпы бизнестин баасын. Анан ошол бизнестин 10% же 5% сеники болсо, сен ошол байытат. Бизнес, мисалы үчүн, мындай да, товар сатышат го. Кытайдан же башка жактан алып келип, же болбосо клубнике эгип сатат го. Булар миллионер болот. 10 жыл, 20 жыл иштесе миллионер болушат, доллар. Бул товар. Ошондой эле бизнес дагы товар да. Бизнестин саткан адам, булар миллиардер болушат. Бизнести товар катары элестетип, бизнести алып саткан адамдар, булар миллиардер болушат. Завод курган эмес, заводдун акциясы сатып алгандар бай болуп атпайбы? Инвестиция. Ошондой да. Баягы биз сабак өтүп атсак, айтат, болгон окуя экен да. Казакстанда бирөө 500 миң доллар деди, же 4 миллион, 5 миллион доллар коротуп, 4 миллион, 5 миллион доллар коротуп, 20 миллион доллар беле 20 миллион доллар коротуп, бир торговый центр салат да. Ошол торговый центрден бир жылда бир 500 миң доллар киреше табат экен. Бирок ошол эле киши 90-жылдары бирөөгө 500 миң доллар инвестиция кылып койгон экен да. Ошол инвестициядан чөнтөгүнө түшкөн доходу 20 миллион доллар коротуп торговый центр салган, ошол торговый центрден түшкөн доходунан көп экен. Иштеген эмес, иштеткенди билген адам бай деген ушунуз далил да. Ооба. Салымбеков күндө барып деле дордой барып иштебейт да. Бир жолу барган экен, ал уже жаңылык болуп кетти. Айда эмес, жылда, 2-3 жылда бир бара турган болсо ошол жаңылык болуп кетет. Ал дордой барып иштебейт да, барып контейнер ачпайт.
Барып контейнер ачкандар миллионер болот. Ошондой системаны куруп, ошондой бизнес курган адам Салымбеков миллиардер болду да. Салымбеков аны өзү эле кылган эмес болушу мүмкүн. Салымбеков башка инвесторлордон акча алып ошону кылган болушу мүмкүн. Бирок ошого инвестор болуп бергендер деле, алар деле Салымбековго кошулуп миллиардер да. Болгону биз аны тааныбайбыз. Эме дебейсиңби, бизнестин ордуна тургузгандан көрө даяр бизнестин системасын сатып алып, даяр бизнестен пайда көргөн жакшы дебейсиңби? Ошол жеңил. Жеңил. Мындай да, бизнес куруу ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Инвестор болуу ар бир эле адамдын колунан келет. Өзүң минтип бизнес кылып, майда чүйдө кылып отургандан көрө, ошол акчаңды бизнести мыкты кылганды билген, 20 жылдан бери, 30 жылдан бери бизнести кылып жүргөн адамга бере турган болсоң, ошол сага караганда көбүрөөк доход алып келип берет. Сен акчаңды ошол туурараак пайдаланат да. Азыр бизнес баштайм дейт. Канча жылдык тажрыйбаң бар? Жок, вообще тажрыйба жок. Сразу бизнес баштагыбыз келет. Жок, биринчи инвестициядан башташ керек. Инвестициядан түшкөн доход сен зарплатаң менен барабар болуп калгандан кийин, анан пожалуйста, сен уже үй бүлөң коркунучсуз, өзүң жашооң коркунучсуз, анан мындай кичинекей акчаны алып алып, отдельно бизнес ачып бер. Но инвестицияга тийишпе, ал туруш керек. Бул сенин келечегиң, бул сенин коопсуздугуң, бул сенин үй бүлөңдүн коопсуздугу, бул апаңдын коопсуздугу, бул атаңдын коопсуздугу, бул аялыңдын, балдарыңдын коопсуздугу да бул. Ошол нерсеге көңүл бурбай койгон болбойт. Ошол нерсени кылып коюш керек. Машалла, жакшы жооп болду. Респект деп койчу эле, азаматсың. Анан бу жерде бир суроо келиптир да. Давай эми элден келген суроолорго жооп берели, катталуу чарабыздан келген, Байке дейт, мисалы акцияга акча салгандан кийин кирешеси жакшы түшпөй калса деле, так, турман сейчас коет уже. Мисалы акцияга акча салгандан кийин кирешеси жакшы түшпөй калса деле, основной салган суммадан минутка кетпейби? Кайра чыгарып кетсе болобу дейт. Дайыр айтып койна. Мен айтып атат да, мисалы акцияга акча салгандан кийин кирешеси жакшы түшпөй калса деле, основной салган суммадан минуска кетпейби дейт. Эми түшүндүм. Кайра чыгарып кетсе болобу дейт. Албетте болот. Сымбатбек, толуктап койсоң болот ушул жерде. Мисалы акцияны сатып алды да. Акцияны сатып алгандан кийин эки түрдүү доход бар. Бирөөсү ошол акциянын баасы өскөнүнөн пайда табат, экинчиси ал компания дивиденд, то есть прибыль менен бөлүшөт. Прибыльди ошол акциянын ээлерине бөлүштүрүп берет. Акцияны сатып алдың, сатып алгандан кийин дивиденд берилбей калды. Дивиденд бериш керек, дивиденд төлөнбөй калды. Компанияда прибыль азайып, дивиденд төлөнбөй калды. Бирок акциянын баасы $100 алган болсоң, $100 боюнча турат. Акциянын баасы өзгөргөн жок. Анда акцияны сатып туруп эле кайра наличка кылып аласың. Ооба. Өткөндө бирөө айтар. Анан ошол эле учур, жанагындай эле мисал, $100 акцияны сатып алдың, дивиденд түшпөй калды. Акциянын баасы $100 $90 түшүп калды. Эгер ошол акцияны сатсаң, сен $90 сатасың. Ар бир акциядан $10 аркага кетесиң да. Баарын жоготпойсуң дебейсиңби? Канча түшсө ошончо түшөт. Жок, эл мындай түшүнүп калып атат да, азырчы бул жерде мисалы мен $100 акция алдым, акциянын баасы $90 түшүп кетсе, мен баардыгын жоготом деп ойлойт экен да. Жок, андай эмес, сен $10 жоготот. $10 жоготот, $90 калат. Ошону баягы көпчүлүгү турам түшүнүп калат. Жана Америкада жанагы эле мисал, $100 алды, акция төлөнбөй калды, бирок дивиденд төлөнбөй калды, бирок алар ошол дивидендти элге тараткан ордуна бизнести чоңойтобуз деди. Кайра бизнеске салды. Жана сатып алган акцияң $100. Азыр $120 туруп калды. Анда деле сен сатсаң, $120 сатасың, $20 прибыль алып кетесиң. Дивиденд ката түшпөдө эле баасы өскөндөн пайда табасың да. Акция менен жашоо бул өтө жеңил экен да. Эмнеге дегенде, мисалы, биз Кыргызстанда балдар төрөлсө, балдарга биз кой энчилеп берип коебуз го, кой энчилеп же коз энчилеп коебуз го. Киче кезде көрүп жүргөн болуш керексе. Америкада балдарына акция энчилеп коет экен да. Ошондой чоң ата, чоң энелери балдарына ошол акцияны белекке беришет.
Эмне дебейсиңби? Коштошуп атканда ошолорду наследство кылып жазып берет акциялар. Бири-бирине зарплата берип акция менен берет экен, карыз төлөсөт акция менен төлөйт экен, кредитин жапсат акция менен жабат экен. Неге доллар баягы Америкада доллар купюрасы $100 чейин эле десем, көрсө булардын основной оплатасы акция менен болот экен да бири-бирине. Акция. Бул жерде бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Акча кара көздөн кагаз эле да. Бирок эмне үчүн бул баалуу? Себеби ошол акчанын артында алтын турат. Акча, сендеги акча, сенин монча грамм алтынга укугуң бар. Казынадагы монча грамм алтын сеники, ошо укугуң бар деген бул мындай сертификат, кагаз. Ошон үчүн артында акча, алтын бар болгон үчүн баалуу. Акция бул деле акча сыяктуу. Бул эмне үчүн акция баалуу? Мунун артында бизнес турат. Ошол бизнестин 1% сага караштуу деген бул документ. Ошону сатып аласың. Сен де эйлик кыласың дегенде. Жана мисалы мен атам кичекейимде мага бир үлүс жер арнап коюптур да. 100 гектар бар экен, 100 гектардан 20 сотиги сеники балам деди да. Америка ушу тескерисинче кылат экен да. Момчанын акция болсо, ошо 20 сотик эмес 20 гектар бере бериңиз деп коесуң да. Жок, американецтерди карап, Америкада карабайсыңбы? Ошо мисалы 100 миң акция болсо, ошонун бир 100-түгүн баласына арнап берип коет экен да. Мына мога эйлик кыласың депчи. Мисалы өткөндө бирөө айтып атат да, 2013-жылы балам төрөлүп 500 миңге той өткөргөм дейт, $5600. А мен ошону айттым да, ошо эгерде $5600 Apple компаниясынын акциясын алганда $10, мындай айтканда 560 акциясы келмек экен да. 560 акцияны, Apple'дын акциясы азыркы баасы $292 болуп атат да. Ошо 500 болуп калды уже. 120 болуп калды. Эми ошол Apple'дын акциясын 560 алып туруп, азыркы баасы $292 сатканда, 16 жылдын ичинде анын баласына $5600 $163 миң болуп бермек экен да. Уже бир үйү болуп калмак экен, өзүнүн келечегин алып кетмек экен. Ушу Америкада, Европада баласына акция алып берип коет экен, 18-ге чыкканда мына сенде $200 миң бар, мына эми ошо менен өзүң оокатын кылып кет деп мүмкүнчүлүк түзөт да. Биздикинде ошондой жерлерден 11 бүтсө эле бар Россияга бар деп айтып атат да. Ошол жерден көп бар. Акциясын баласына берүү деген бул бизнесинин өзүнүн бизнеси бар боло турган болсо, ошол бизнесин деле бөлүп берип атпайбы балдарыначы? Ошондой эле да, акчасын бөлүп берүү бул ошол бизнестерин бөлүп берүү эле болуп калат. Бизнестер бөлүп берет. Мисалы жана 20 сотик жер дедим го. Ошонун кызыл китеби бар да. Ошол Тимурлан Мирлановичке караштуу деген китеп. Ошол китеп баалуу да. Эмне үчүн десе, ошол китеп сенин 20 сотик жериң бар экенин күбөлүгү, далили. Сенин Америкада бизнесиң бар экенин далили кагазы, кызыл китеп сыяктуу бул акция. Ошону сатып аласың. Мынасы кандай жашоо жеңими, мүмкүнчүлүктөр көп экен, Мисалы кээ бар да, менин ушундай бизнесим болсо дейт, бирок бизнеси жок да. Акция ал, болду уже, сен бир бизнесиң бар деген кабар да уже. Сен ошол бизнеске уже хозяин, бул кичине болсо дагы хозяиндик кыласың деген сөз да. Ээлик кыласың деген. 1792-93 жылдары фондой биржа иштеп баштады да Америкада акциячы. Бизге 3 кылым дегендейин келип атат да. 3 кылым мурун биз эмне кылып жүрдүк элек да, мисалы да, балким биз жок болчубуз. Ошол кезде, ошол кезде баштап акция иштеп жүрдүк айтайынбы? Боз итиги болуп эле, жана койлордун дерисин сыйрып алып эле, ошодон төшөк жасап эле жаттык да. Да, эми келип атат да, бул деген ошол мен аябай намыстанам, жок деген азыр да ушул мүмкүнчүлүк менен кармаш керек деп. Баса Америкада миллиардерлер акчасын банкта кармабайт экен, акция менен кармайт экен. Ошол мезеттеп туруп анан миллиардерлигин аныктайт экен да. Акциянын баасын, канча штук акция бар, ошол акциянын баасы канча турат, ошону карап, анан кийин мунун капиталы мынча экен деп айтат да. Эми суроо берейин, Илон Маск акчасы банкта сактайбы же акцияда сактайбы? Илон Масктыкы ошол компанияларында. Акция менен кош эсептейт, Ооба. Ошол компаниясында болгон ошол акцияларда турат канка. Ошол биз баягы ушундай биз көп нерседен баягы артта калып атабыз да, ошол нерсени колдон келишинче элибизге сиңирип бере турган болсок, жок дегенде жашоо жеңилдемек да. Анткени акция менен сен уже
даяр эле бизнестин бир бөлүгүнө ээлик кылып атасың. Ошо бизнесиң бар деген документ болуп калып атат да. Өтө жакшы нерсе. Биз мындай экен да, караса Сымбат. Биз кылып эле жүргөн эле жумуштар экен булчу. Ошону эле орун алмаштырып коет экенсиң акцияга эле все. Кандай сонун мүмкүнчүлүк? Мындай да жанагы муурда башында товарга товар алмаштырышкан. Бирөөдө кой болсо, 3 койду бир уйга алмаштырган да. Анан ошол койду жетелеп барып уйга алмаштыруу оор болду дагы. Ошонун ордуна алтынды чыгарды, алтын менен төлөй турган болду. Анан алтынды чөнтөңө салып койсоң оор экен. Анан акчага өттү. Ошондой эле мисалы үчүн бизнес сатыш үчүн бизнесиң көтөрүп алып барып анан бирөөгө сатпайсың да. Бизнести көтөрүп ошентип өзүң издеп жүрүп сата турган болсоң, бизнесиң кусоктору. Анда бул оор процесс болуп калат. Ошондой эле акча ошол товар алмашууну жеңилдеткен сыяктуу эле бизнес алмашууну же болбосо инвесторлор менен иштешүүнү жеңилдетиш үчүн акциялар чыгарып койгон да. Жашоону жеңилдеткен. Эми акылды иштете турган болсоң, акцияда жашоо өтө эле жеңил. Билимиң бала турган болсо жеңил экен да. Ана бул жерде мындай суроо келип тур. Окуу курс канча? Биздики курс эмес, биздики жеке насаатчылык, урматтуу туугандар. Анан кантип алабыз? Бул официальныйбы дейт да. Эми официальный болбой турган болсо биз алып чыкпайт элек. Ушул тууралуу түшүндүрүп коюш керек болот да, Сымбатбек, Саман. Баягы официалдуу эмеспи, акциянын официалдуу барбы же жокпу, ошолорду дагы Гүлнара эжеге жооп кылчы. Акциялардын официалдуу эмесиби? Мисалы, Wall Street, Джордан Белфортто дешевый акциялар сатат го. Ана акция салгандар Джордан Белфортто сотко берип салып атпайбы? Ошондо акцияда айтышы мүмкүн да. Мисалы ала турган болсок, мисалы көчө акциялар бөлүнөт экен. Мисалы ала өткөн китептен окуп атсам, акциялар бөлүнөт деп атат да. Официалдуу фондой биржадагы акция базары, ал эми көчө акция базары деген бар экен да. Көчө акция базарынан көбүнчөсү алданып калат экен да. Нолго иштеп коюп. Ал эми фондой биржадагы акция бул официалдуу түрдөгү акция да. Биз именно ошо окууда официалдуу түрдөгү акцияларды беребиз, урматтуу туугандар. И ошолорго басым жасап, ошолорго иштетебиз, урматтуу туугандар. Анан эмне түшүнүп калат Сымбат? Мындай да кээ бир катталуучулар түшүнүгү боюнча кайсы сайттан алат, көргөзөлөбөй калган мен өзүм кылып кетем деп атат. Ушуларга жоогуңду берчи, түшүндүрө албай койдум ушуларгачы. Эгер акцияны алып койсо эле прибыльга чыгып кетүү жеңил боло турган болсо, экөөбүз окубай эле кылбайт белек ушул нерсени анда? Биздин баалуулук приложениеде эмес, билимде ушун түшүндүрүп берип койсоң жакшы болот эле. Жанагы фондой биржалар боюнча компания өзүнүн акцияларын сата турган болсо, бизде Асман көпүрө деген ушундай нерселер бар эле. Алар биржага чыгарбай колдон колго эле сатат. WhatsApp группаларда ушинтип эле сатат. Бул уже фондой биржага регистрация болгон эмес компания, андай алган болбойт. Мындай эле колуң эле акцияда берип алса, анда болбойт да. Фондой рынокко чыктыбы, ал уже официалдуу. Ал уже отчетторун берип, ошол мамлекет көзөмөлдөп турган компаниялар болот. Ар бир мамлекетте фондой биржалар бар. Улуттук фондой биржалар бар. Кыргызстанда бирөө Кыргыз фондук биржасы бар. Америкада эң чоң экөө. Бул NYSE, анан NASDAQ деген. Ушул экөөнү сатып, ушул кайсы акцияны алып атканда кайсыл биржада сатылып атканы көрүнүп турат. Эгер ошол жерде NYSE деп жазылып турса, же болбосо NASDAQ деп жазылып турса, ушул экөөнүкүн алыш керек да. Булар уже көптөн бери иштеп жүргөн, булар официалдуу фондой биржа. Именно ошол ичиндеги гана акцияларды алыш керек. Анан жана интернеттин ар кандай рекламалар чыгып калат. Ногу брокер бар, тиги брокер бар. Алар кайсыл биржадан сатылып атканы деле билинбейт. $100,000, $10,000 киргизип чыгара албай калгандар бар да. Андай болбош керек. Бардыгы официалдуу болуш керек да. Эң туура айтасың. Андан сырткары, азыр дагы брокерлик компаниялар да көбөйүп кетиптир да. Мисалы ала турган болсок, мурун акциялар телефонун ала турган болсок, азыр через бир программа аркылуу алып калдык да, кнопкалар аркылуу болчу. Анан лицензиясы бар брокер болот экен, лицензиясы жок брокер болот экен да. Именно ошо лицензиясы жок брокер айтат экен, сага акцияда счет ачтым, давай мага акча сал дейт экен да, акчаны салганда жок болуп кетет экен да.
Ал эми лицензиясы бар брокерден официалдуу түрдө биз иштешип жүрөбүз да. Урматтуу эл журт, ошондуктан бизде баягы окуй турган болсо, баягы ишеничтүү, ошол эле кезде өз иштешип жүргөн эле брокерский компанияларды сунуштайбыз эгер иштей турган болсо. Анан мындай суроо келип тур да, беречи. Nvidia канча штук акция сатат, жана канча штугун алсак болот деп суроо келиптир. Nvidia миллиарддаган акциялар сатат да. Толтур акциялар сатат. Мисалы, Nvidia'нын канча штук акциясы бар экенин билүү үчүн жалпы капитализациясы 4,5 триллион доллар болуп аткан болсо, бир акциясы 220 доллардан болуп аткан болсо, 4,5 триллионду 220 бөлө турган болсоң, канча количество акция бар ошол келип чыгат. Жерде о миллиарддаган акциялар бар да. А сатып алганда ограничение жок. Мисалы, компаниянын баары толугу менен сатып албайсың. 4,5 триллион акчам жок да. Канча алсаң ошончо ала бересиң. 2 миллион сом барбы, 100 миң сом барбы, сага жетпей калбайт. 4,5 триллион долларың болсо эле жетпей калбаса, атак жетпей калбайт да. Мындай мындай суроо келип да карасаң, сымбат. Башкача бир аз мындай кыйтырыраак суроо экен, мындай кычыраак. Бирок өтө сонун суроо бериптир да. Америкада азыр туруксуз абалда. Ошого акцияны жаңылыкка карап тандаган жакшыбы же историясын, же болбосо сичага карап тандаган жакшыбы дейт. Жаңылыктарды эми жаңылыкка мен ишенбейм да. Бул жаңылык деген бул акты ак, караны кара кылып көрсөтпөйт. Мурда бир WhatsApp группалардан келип калчу эле, чоң кырсык болду, аябай чоң авария болду. Ичиндеги 4-өө каза болуп кетти деп турган түйүнө чычкан менен андан кийин оюнчук машинанын сүрөтүн чыгарып коет го. Мурда ошондой бар эле. Ошондой нерсе да. Эмнесин караш керек? Эмнесин ары тандаш керек? Свича деп атат. Свича деген жандай графический анализ бар. Технический айтат. Ошол графический анализди карагандарды трейдер деп коет. Ошону карап алып саткандар бар да. Но ошол графический анализ эмени, свечаны Тетрисинен монтип туруп, ылдыйын өйдө каратып, өйдөсүн ылдый каратып коюп койсоң деле ошондой свеча болуп тура берет. Ага караштын деле кереги жок. Анан үчүнчү варианты бар. Үчүнчү ошол компаниянын тарыхын, анан конкретно канча акча таап атат, ошонусун караш керек. Долгосрокто, узагыраак дебесиңби? Минимум 20 жылдык тарыхын караш керек да. Бул минимум. Эгер компания 20 жылдан бери иштебей жаткан болсо, мисалы үчүн кече ачылганда 5 жыл, 10 жыл эле болгон болсо, ал компанияда риск көп болуп калат. Бизге көбүрөөк тарыхы бар компанияларды карашыбыз керек. Минимум 20 жыл. Coca-Cola болсо, буга чейин ошол ачылганда ал 150 жылдай болуп калды иштеп жатканында. Адамдардан дагы көп жашайт да кээ бир компаниялар. Кече жакында ачылган болсо, мындай өнүгүп жакшы болуп кетиши мүмкүн. Бирок андайды кайсынысы өнүгүп кетенин билбейсиң да. Мисалы мындай да, бизге жумушка бирөө келсе, мен эртең ушул нерсени кылам, бүрсүңдүн огону кылып берем деп обещать эте берет. Бирок сен кече эмне кылып көрдүң, ошону карашыбыз керек. Анан бүгүн бир жумуш бериш керек да, аны кылып көрчү деп. Тарыхын карайсың, анан бүгүн кылганын карайсың, экөө тең жакшы боло турган болсо, анда келечекке прогноз кое аласың да. Эгер жулкуур, шүмшүк, алдамчы, мошенник болуп, тарыхы ошондой болсо, хорошо деп шанс берсең, сени дагы ошондой алдап келсе, эртең башка бирөөнү алдашы шанс көбүрөөк. Ошосын караш керек, тарыхын караш керек да. Тарыхта кандай иштеп атат, азыр кандай иштеп атат, анан кийин келечекке прогноз кыласың. Мен мисалы акциядан жанагы убактылуу трейдинг, мисалы убактылуу да алдын сатып убактылуу эле кирешет да, убактылуу эле бир рахат да. А мен андай эмес, мен узагыраак мөөнөткө кирешет тапкым келет да. 30 жыл, 20 жыл, 50 жыл, 100 жылга чейин перебөлүп тапкым келет да. Демек, долгосроктуу узак мөөнөткө акция алам десең,
буга чейинки тарыхы узун болуш керек экен да. И тарыхын текшериш керек экен да, чтобы келечекте көбүрөөк прибыль табыш үчүн. ооба. Жооп сонун болду туугандар. Туура айтасың. Эми го жана кызыбыз деле күйөөгө узатып атканда деле кайнатасы, кайненеси канча жылдан бери жакшы жашады, канча жылдан бери эмне болду, ошонун баарын тарыхын карап турган көбүз күйөөгө узатып атпайлыкпы? Тарых, Куду менен ошол ата-энеси, нерсени тегин карайт. тегин, акцияны тегин караш керек экен да. Ооба. Антпесек минус болуп калат. Көрдүңүздөрбү туугандар? Мен ошону көптөн бери айтып келатам да. Өтө жакшы жооп болду. Мисал алып турган болсок, жөнөкөй эле бир мисал да, мен постоянно баягы сагыз менен айфонду бир мисал кылып элем да. Айфон акциясын аласың же сагыздыкынбы десем, көпчүлүк айфон дейт да, хайпка башмасайт. Бирок мындан 20 жыл мурун Nokia'nын акциясы бар эле, и сагыздын акциясы бар эле. Бирок Nokia жок, бирок сагыз дагы деле бар да. Азыр айфонду алабыз деп атат да. Айфон мындан кийин 20 жылдан кийин болушуна кепилдик барбы деген да суроо болушу мүмкүн да. Ал эми сагыздыкы болушу мүмкүн кепилдик. Анткени мындан 20 жыл, 30 жыл мурун иштеп келатат. Мен именно баягы сагыздын акциясын алла деген жерим жок. Просто сагызга окшоп өлбөс кашейдей болуп көп жылдардан бери келаткан акцияга инвестиция кылыш керек да, сымбат. Ошолго басып жасаш керек да, урматтуу туугандар. Ошондон уза карап. Эми трейдинг эмне кыласың? Алып сат кыска мөөнөткө табасың, бирок кайра эле жоготуп алышы мүмкүн. Ошончо риск көп да. Уза карак мөөнөттө кичине киреше кетчирээк болот, бирок туруктуу болот, стабилдүү болот да. Биз келечектүүсүн карайбыз да. Келечекте туруктуусун карайбыз. Мисалы, Россияга барганда деле көп адамдар туруктуу зарплатага киришти каалайт да. Кээ бирлер күнүмдүк эле жумуштар кылып жүрө берет. Жанагындай питак деп коет экен. Питак бүгүн бар, эртең жок да. Зарплатный жумуш ал стабилдүү кете берет да. Ошон үчүн стабилдүүлүккө басым жасаш керек, урматтуу туугандар. Акция алып атканда манасы бар. Продукциясына да караш керек экен да. Мисалы алсак, жанагы бир компания бар экен, ушундай бир тооктордун этин сатат экен. Мен текшерип көрдүм да, муну иштегенде 5 жыл болуптур. Бирок мындан анализдеп көрдүм, мындан 10 жыл өткөндө деле бунун тооктун буттары өтө береби деген суроо да. Демек, анализди карап көрсөң өтпөйт экен да. Демек, акция алып аткан кезде анын продукциясы мындан 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл болсо деле иштей бере турганына жооп болсо, демек акциясы деле ошол убакка чейин иштей берет экен да, прибыльчи. Продукция жакшы болуш керек экен да. Мисалы алсак, бирөө айтты өткөндө, жанагы мурун эми баягы не деп койчу эле, жана кайсы Макдональдс бар беле? Макдональдс, бойкотко кетип калды. Мурунураак кесте да, бойкот болду кесте. Макдональдстын акциясын бирөө анализдеп атат да. Эмнеге анализдеп атасың десем, акциясымы десем продукциясын дейт да. Макдональдсты мындан 50 жыл өтсө деле эл жей береби? Ошону текшерип атам дейт. Эгер 50 жыл өтсө деле жей бере турган болсо, анда мен акциясын алам. Эмнеге десем, 50 жылга чейин прибыль табам деп атат да. Вот ошого да караш керек экен да. Өтө жеңил акция менен жашоо. Ана мындай суроо келиптир бу жерде. Так, алтын жакшыбы же акция жакшыбы деген суроо келиптир да. Акция жакшы. Акцияда доход көп. Инвестиция багытында алтын бар, күмүш бар, облигация деген бар. Тарыхты анализ кылып келе турган болсок, акциядан көп доход берген нерсе жок. Инвестиция жок. Мындан көп доход берген инвестиция жок тарыхта. Недвижимость бар го, үй, жер. Ал дагы акциянын доходундай доход бере албайт. Туура. Акциядан көп доход берген инструмент пока жок. Бул мындай эле да. Бир квартира алдың. Квартираң көп доход береби? Же бизнесиң көп доход береби? Албетте бизнес. Акция деген ошол бизнестин эле сен кусогун алдың, ошол бизнес сатып алдың, ошол эле. Акция бизнести жакшы билесиңби? Ооба, акция көп доход берет. Алтын товар чыгарбайт. Алтын көбөйбөйт. Тура берет. Алтын бири-бирине кошулуп мынтип көбөйүп кетпейт да. Ошол эле тура берет. Бул тура берет, таш сыяктуу эле. Просто акчаны сактап берет, жакшысы. Ооба. Үй көбөйүп кетпейт, тура берет. Единственный көбөйө турган эффектиси бар нерсе бул акция. Күн сайын бизнес продукция чыгара берет. Күн сайын бизнес чоңойо берет. Сенде акчаң өсө берет. Ооба.
туура айтасың. Алтын үй бул аябай жакшы, жамандаган жери жок, өтө жакшы. Просто сактап бергенге жакшы. Акция сактап дагы берет, өстүрүп дагы берет. Ошого бар да урматтуу. И то адал жол менен болот. Мисалы сен завод фабрикага инвестиция кыла турган болсоң, ал завод фабрика сенин акчаңды алып туруп, өзүн завод фабрикасына өттүрөт. Жакшы соода кылса, сен да жакшы киреше таап кете бересиң. Ал эми жакшы болбой калса, жакшы болбой калат деген сөз да. Анан мындай да суроо келиптир бу жерде. Агай, бизде Кыргызстанда инвестиция кылчу источниктер барбы же желательно международный кылган туура болобу дейт. Кыргызстанда бар. Бирок Кыргызстанда соода жакшы болбойт. Мисалы үчүн акцияны сатышың керек болсо, 1 жума, 2 жума, 1 ай, 2 ай күтөсүң да. Бизде акцияны сатып алуу салты кирелек. Ошондо сатып алып атканда да күтүп кыйналасыз, сатып атканда да күтүп кыйналасыз. И көп бизнестер жок акциясын саткан. Американский боло турган болсо, акцияны сатыш үчүн 1 секундда акцияны сатылып кетет да. Кардар издеп кыйналбайсың. Сатып алып атканда дагы бат сатып аласың, сатып атканда дагы бат сатасың. Плюс цикличность өйдө көтөрүлүп өсүп турат. Ошол цикличностьтан пайда табат. Кыргызстанда цикличность аз. Оңой менен көтөрүлүп түшө бербейт, айда жылда бир. Тура. Ошол үчүн өнүккөн мамлекеттикин алган жакшы. Алар бизнестерин жакшы коргойт. Бизге мисалы үчүн жулкуп эле алып коюп атпайбы? Андай нерсе жок да аларда. Мыйзам иштейт. Эң туура айтасың. Мисалы турган болсок, бирөө кеч жакында ушул окуйн деди, жакшы эле бир аябай эле колунда бар байке экен да, окуп атат да, анан эмнеге бул жакта окуп атасың десем, бул акча жакшы экен, акчамды сактайт экен дейт да. И өстүрөт экен деп атат, и безопасность жагын айтты да. Мисалы жөнөкөй банктан бирөө уруп кетет экен, согуп кетет экен, бирөө тартып алышы мүмкүн экен, ал эми акциядан андай экенин көргөн жокмун деди да. Анткени ал международный элдик экен депчи. Вот. Анан ким так, сиз канча убакыт окуганды сунуштайсыз деп сураптыр бул жерде сенден, Сымбат Салман. Канча убакыт окуш керек? Инвестиция багытын Биз экөөбүз дарылуу окуп атабыз го. өзү жана 2 айда үйрөтөм дегендер бар, 3 айда үйрөнөм дегендер бар. 1 жыл минимум жакшы. Минималдуу срок 1 жыл. Полноценный үйрөнүп чыгасың деп кой. Ооба. 3 жыл боло турган болсо, анда чебер болуп каласың да. Могу кыска убакыт 2 айда. Минимальный 1 жыл. Минимальный 1 жыл. 1 жылдан өйдө окуш керек. Могу жанагы 1 жумада үйрөтөм, 1 айда үйрөтөм дегендерди мен мындай элестетем да. Элестет, сен ооруп калдың. Больницада 1 жыл жатсаң айыгасың деп атат да. Бирок сен 1 айда эле дарылантып чыгып кеткендей болуп каласың да, 1 ай окуй турган болсоң. Акцияда болот ошондой урматтуугандар. 1 ай, 2 айда жакшы үйрөнсө, бирок полноценный мындай, полностью мындай болсо 1 жыл. Өзүмө ишенимдүү болуп калгычакты да. Ошого титребей, өзүң түшүнүп каласың да. Ошондой болгучакты. Мисалы, повар болуп жаңы жумушка кирсең да, ичин үйрөнүп, башында мындай коркосуң. Эгер поварлыкты билбей бара турган болсоң, этти кантип тураш керек, ошолордон бүт бардан коркосуң, ичи сага мындай каша көрүнөт. Бирок ошол жерде 6 ай иштегенден кийин бардык нерсе сага түшүнүктүү болуп калат да, анан өзүң жеңил алып жүрөсүң. Күнүң бат-баттан өтөт, жумушуң кызыктуу болот, жумушуңа өзүң профессионал болгондон кийин рахат алып баштайсың. Башында бир аз кыйналасың. Ошондой сен мындай балык, суудагы балык дейт го, сууда балык мындай комфорттуу жүрө турган болсо, сен ошондой жүрүшүң үчүн минимум 1 жыл керек. Туура, эң туура айттың. Сонун жооптор алып атат да. Так, эң чеберликке басым жасаш керек, көбүрөөк полноценный болгонго. Биз ошо баягы чеберликке тарбиялайбыз да, колдон келишинче. Анан бул жерде так, мындай суроо келиптир. Урматтуугандар, эгерде сиздер биз менен сүйлөшүп да толугураак Сымбатбектен жана менден да толугураак маалымат алууну кааласаңыздар, комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар, бирок баарына байланыша албайбыз.
алгачкы калтырган 15 номерге гана байланыштуу маалымат бере алабыз, урматтуу туугандар. Ошон үчүн комментарийге номериңиздерди калтырып коюңуздар, дагы толук информация жетерлик болсо WhatsApp'тан дагы жөнөтөбүз. Ана так, ассаламу алейкум, насаатчылык болгондо наставничество барбы дейт, окутасыздарбы дейт. Ошо насаатчылыктын орусчасы наставничество да. Ооба, насаатчылык бар. Биздики насаатчылык сымат. Ушул насаатчылыкты жөнөкөй курстардын айырмасын түшүндүрүп берсе кандай болот эле? Кандай окутасың, кандай эффекттерди бересиң окуучуларга? Эмне баалуулуктарды бересиң? Мисалы үчүн мындай болуп атпайбы? Азыр курс дегенде урокторду, сабактарды тартып туруп эле даяр кылып эле берип кое берет да. Мисалы үчүн китепти даяр кылып жазып берип койсоң, бул маалымат бердиң. Аны ал маалыматты колдонуп кете алабы, колдонуп кете албайбы? Ошол китепти окуган адамдын өзүнөн көз каранды. Насаатчылык дегенде жана 3 метод колдонулат да. Биринчи ошол китептеги нерсени айтып бересиң, китептеги маалыматты айтып бересиң. Экинчиси ошол китептеги маалыматты өзүң пример болуп көрсөтөсүң. Ошол нерсени мисалы китепти айтып берди, бирок ал өзү кантип колдонуп атканын көрсөтпөйт. Ал жөнүндө мындай билим эле болуп калды, маалымат болуп калды. Экинчиси мен кантип иштеп жатканымы көрүшөт. Үчүнчүсү болсо, алардын кантип иштеп жаткандарын көрөм, көзөмөлдөйм, каталарын оңдойм, туура багыт берем. Айырмасы ушунда да. Дайыр эле сабактарды тартып эле анан берип кое турган болсоң, ал устат кантип иштеп атканын көрбөйсүң. Плюс сен кантип иштеп атканын устат көрүп, сени мындай каталарын көргөзүп турбайт. Сырттан мындай ичиңен өзүңө мындай туура кылып аткандай эле боло бересиң да. Сенде болду беле, мисалы, аялыңа бир жумушту айтасың, ушундай кылып кой деп. Аялың ичинен аябай туура кылып аткандай сезет. Туура эле кылып атпаймынбы, мындай кылып атамбы деп ойлойт да. Бирок сырттан карап турганда анын каталарын көрүп турасың. Бирок ошол каталарды ишти кылып жаткан адам көрбөйт, аялың көрбөйт. Биз өзүбүздү мындай кантип кылып атканыбызды сырттан көрө албайбыз. Тажрыйбалуу адам сырттан мынтип карап турган, бул өтө пайдалуу. Көп каталар мындай боласың. Эгер ошентип карап контролдой кое турган болсо, кандай ката менен кылып жүрсөң, ошол бойдон эле ката менен кылып жүрө бересиң да. Байкабай эле. Өтө жакшы. Демек, курстуку жөн эле мындай эле китеп эле берип коет. Болду. Маалымат жөнөкөй курс маалымат эле берип коет, туурабы? Эгерде бизден окуй турган болсо, анда маалыматты алат. Кайра тренер премьер кылып көргүзүп берет. Анан окуучуларды кылдырганын кайра катасын оңдоп берет. Көзөмөлдөп. Эми көзөмөлдөп турат. Көрдүңүзбү? Курс жөн эле маалымат берет. Курс маалымат берет. Биздики маалымат берет, көрсөтүп берет, кайра көзөмөлдөп турат. Үчөө бар да. Жөнөкөй курс эмне үчүн алса? Маалымат берип койгондук үчүн. Бул жерде маалымат берет, көрсөтүп берет, көзөмөлдөйт кайра. Ошонусу менен айырмалат. Мына ошон үчүн жеке насаатчылык дейт биздеги урматтуу туугандар. Мындай оңоюраак жана батыраак болот деген сөз да. Так, андан кийинки дагы суроолор. Сиздер брокерсиздерби дейт? Жок, биз окутабыз инвестиция боюнча, өзүбүз иштейбиз кайра. Так, ал жакта инвестиция жакшы үйрөнүү мезгилинде кайсыл? Так, мындай да суроо келиптир, бул жерден азыр. Адал жана адал эмес деген акциялар тууралуу айтып бербейсиңерби дейт. Кандай акциялар адал, кайсындайлар арам дейт. Ушул жөнүндө сен түшүндүрүп берсең жакшы болот эле. Жакшы түшүндүрөсүң го? Сен жана аябай сонун түшүндүрүп кеттиң да. Компанияны карап атканда продукциясына караш керек дедиң. Адал арам экенин карап жатканда деле продукциясына карайсың. Эгер компания чочконун этин сата турган, колбасный компания боло турган болсо, чочконун этин кошуп, майланып шубап да, ошентип жасаса, ал компания арам болот. Арак саткан компания болсо, арак куюп берип, ичине жанагы арпанын дандарын салып коюп, кызыктырып арак саткандар барбы? Ошондой компаниянын акциясын алсаң, ал дагы арам болот.
насыбай сата турган болсо ал дагы арам. Насыбай тамеки. Банк боло турган болсо, банктын акциясын сатып ала турган болсо, ал да арам. Себеби ал процент берет. А компания кийим сата турган болсо, компаниянын продукциясы адал болсо, компания адал. Акциясы да адал. Акциясы да адал. Адам арам товар сата турган болсо, анын акциясы да арам болот. Көрдүңүздөрбү? Сен окутуп атканда адал акцияларды тандаганды жана адал акция кандай болот экенин баарын айтып бересиң да, туурабы? Ооба. Ошондойго да басым жасаш керек. Антпесе баягы мисалы кээ бирөөлөр болот да кызыгып арам акцияга барайын, көбүрөөк прибыль берет экен дейт да. Ошондуктан ошолордун баягы көзөмөлдөп коюшубуз керек экен. Мага кече жактан айтып калыш, тамеки саткан компания бар экен, доходу жакшы болуп атат, ошону ала берсем болобу деп сурап калды. Жок деп жооп бердим. Алдырбай, вообще алдырба. Ошолорго катуу эле талап коюш керек болот, алдырба деп. Эгер ала турган болсо, прибыль арам болуп кала турган болсо, биз да себепкер болуп калабыз дагычы. Элестет, мындай айтканда, жебеген самсыга пул төлөгөн болуп калабыз да. Ошондуктан ушуну баса белгилеп түшүндүрүп коюш керек болот, арамга жолобогула деп. Эми негизи фондо биржадачы арам продукция саткан акциялар негедир жакшы прибыль берет да. Адалдыкы чота кечирээк берет да, ушундай да. Бул мен айтайын дегеним, байкасаңыздар, бейишке кирүү рекламасы анча эмес. Бирок тозокко кирүүнүн рекламасы жакшы го. Клубка бар, мындай деп да уктум да. Тозокко кириш платный экен дейт. Жанагы бүт акча бересиң. Аракка акча бересиң, башка нерсеге акча бересиң, бул платный болуп атпайбы? Платный болсо, демек ал жакта доход көп да. Казинолордо, ошолордо доход көп. Туура айтасың. Так, ошол баягы бир дагы өткөн бир окчу келип калыптыр да, ошо калтырап титиреп анан бир акция, облигация деген бар го, арам болуп калат го. Анткени баягы банковский системада иштейт да. Ошону алайын дедим эле, ошого кирейин дедим эле дегенде уруштум да, катуураак андай болбойт. Эгер андай боло турган болсо, биздин окууга окуп эле коюңуз, чыгып кете бериңиз окуудан дедим да. Сен биз эмес, сен өзүңдү эмес баарыбызды булгайсың депчи. Ошондуктан бизде окуй турган адамдар боло турган болсо, арам акция алам деп ойлонбоңуздар туугандар. Биз как агай катары ал нерсени туура көрбөйбүз. Мен эмне үчүн элдердин байыбай жатканын себебин айтайынбы? Элдин эмес, эми ким бай албай жатса, ошолордун бай албай жаткан себебин айтайын. Кийин байыза деле кайра мурдагы акыбалына бат эле келип калат да. Кыргызстанда ситуация ушундай болуп атат. Мунун себеби мындай. Адамдар доход экиге бөлүнөт. Активдүү анан пассивдүү болуп. Активдүү доход деген бул өзүң бир иш кылып тапкан доходуң. Зарплатаң болсо, бизнесиңен түшкөн. Бирок ал активдүү доход сен иштесең түшөт, иштебесең түшпөйт. Ооба. Экинчи доходдун кирешенин түрү бар, бул пассивдүү доход. Пассивдүү доход бул сен иштеп жатканыңан, иштебей жатканыңан көз каранды эмес. Сен больницага жатып калышың мүмкүн, же үйдө жөн эс алышың мүмкүн. Ошол учурда сен иштебей жаткан учурда дагы түшкөн киреше бул пассивдүү киреше. Бирок негедир элдин баары активдүү доходду көтөргөндө ойлонушуп атат да. Пассивдүү доходду көтөргөндө ойлонушкан жок. Бирок адамды эстеп алыңыздар, адамды бай кыла турган бул активдүү доход эмес. Адамды бай кыла турган бул пассивдүү доход. Анткени ал сен иштебесең деле акча келе берет да андан. Ооба, сен ал иштегениңен көз каранды эмес. Күндө канча саат убактың бар экенинен көз каранды эмес. 90% фокусту, вниманияны пассивдүү доходду көтөргөнгө куруш керек да. Сен бир учурда бир эле активдүү доход кура аласың. Кайсыл жерде иштесең, ошол жерден доход түшөт. Но сен бир эле учурда 10, 20, 30 каалашыңча пассивдүү доходду түшсөң болот. Себеп дегени пассивдүү доход сен убактыңан, сен энергияңан көз каранды эмес. Сенин энергияң, сен иштегениң сенин пассивдүү доходуңа влиять этпейт. Активдүү доходуң сен убактыңды да калат, сен энергияңды да калат, сен ден соолугуңду да калат. Бизде элдер 100% эле активдүү доходду көтөргөнү
жумшашып атат да. Жанагы могу бир нерсе айтайын да, бир түлкү итти алдаганын көрдүм да. Келди дагы бир эмени алды. То есть түлкү итке барды да. Мен ушу тоогуңду мага бер, мен жейт дегенде ит айтты да. Мага сөөк алып келип бер, мен сразу жей турган болоюн. Сен бир аз 5 күн 6 күн күтүп тур, 5-6 күндөн кийин сага тоок берем деди да. Анан ит сразу тамак жегенди каалады. Түлкү болсо макул 5-6 күн болсо 5-6 күн ач болуп турайын деди дагы. Сөөк алып келди ит. То есть түлкү сөөк алып келди дагы. Итке сөөк берди. Ит тооканасына кирип туруп, гел деген коростун мойнунан алып туруп түлкүгө көрүп койду да. Айтайын дегеним, ит бат ак курсам тойгузам деп биринчиден тоогунан айрылды, экинчиден сөөк эле алды, эти жок. Ошол жерден түлкү узаараак мөөнөткө, келечеги барга бат жасап, 5-6 күн ачып колом, зато бир жегенден кийин 1 айга чейин ток болом деп ойлонду да. Эми бул мен айтайын дегеним, инвестиция деле ошондой. Сымбатбек айтып атпайбы, актив жана пассив. Активдүү киреше ал убактылуу эле. Эми убактылуу эле. Ден соолугуң бар, энергияң бар да табасың. Ден соолугуң, энергияң түгөндөн кийин ал сага киреше алып келип бербейт. Вот. Биз ошо ден соолук бар кезде акча тапканды билебиз дагы, ден соолук кеткенде акча чүргөнү билбей атпайбызбы? Ушуну сымбат биз жеткире албай атабыз да. Уже бизге университет ачкан убакыт келди да. Биз ушуну жеткире албай атабыз да. Бизде чоң ката бар ушул жерденчи. Айтышыбыз мүмкүн, эл түшүнбөй атпайбы, ошону түшүндүрө турган биз да. Ушуну эфирлерге чыгара турган болсок, может быть, балким ушуна түшүнөт. Ошону айткым келди да. Кандай мүмкүнчүлүктөрдү колубуздан чыгарып атабыз? Мындай ден соолукту корото турган акчаны издейбиз да. Жок, бизде мисалы байкасаң, ата-энебиз бизге акча тапканды эле үйрөткөн. Бирок аны сактап калганды, башкарып калганды үйрөткөн эмес. Акча табуу бул талант да. Аны сактап калуу байлык болсо, аны туура башкаруу искусство деп атпайбы? Ошого үйрөтпөй атабыз да. Ошону биз жеткириш керек болуп атат элгечи. Ката болуп атат биздечи. Элге күнөөн койбой эле коелу. Ката бизде жеткире албай атабыз ушул нерсени. Ошон үчүн колдон келишинче иштеген аракет кылышыбыз керек. Мен жөнтөнчөй күнөөлүү болуп калдым го мен. Жок. Негизи биз окшогондорго ката бар да, жеткирейин деп келди. Отурда мындай. Жок. Күнөөкөр болуп калдым да. Жок. Сен эч кимди өлеңө жок алтыным. Просто негизи бизде ката бар, ошону жеткиришке аракет кыл деген сөз. Балким ал ката менде. Катайсак. Ката жок, эми акырында кетет да. Акырында. Иншалла. Анан так, 2026-жыл кайсы акциялар жакшы болду жана кайсы акция кризистен чыгарат дейт. 2026 ошол март айынан баштап Google, Facebook, Nvidia, iPhone саткан Apple'дын акциялары жакшы болду. Мен кошумча алып коеюн. Анан туугандар, могу акция, именно могу акцияда айтпай эле коеюнчу. Кайсы фирманын продукциясы 30 жыл, 50 жыл өтөрүнө көзүң жетсе, ошонун акциясы жакшы, ошол акция сени кризистен чыгарат. Мен ушуну жооп берейинчи. Так, 2027 кайсы акциялар, 2027 жыл, келерки жыл кайсы акциялар жакшы болот дейт? Келечекти прогноздоп болбойт да. Мен ойлошумча жасалмайт элек. Билбейм. Келечекти негизи анализдебой болот. Так. Сиздерди көргөндө суроом көп, жөнөкөйдө суроом көп. Сиздерди көргөндө унутуп калам, эч эсиме келбейт дейт. Окуп аткан учурда, практикалык окуп аткан учурда эле акциям иштеше беребизби дейт. Окуп аткан учурда бир 3 айдан кийин уже иштеп, акырын баштайт. Ойлойт экен да, мисалы 1 жыл болсо, 1 жылдан кийин иштейм деп ойлоп атпайбы? Жок, анда практика жок болуп атпайбы? Алардын иштеп жаткан акцияны тандап жатканын кантип көрөм? Алар окуучунда практика кылыш керек да. 3 айдай теориясын айтабыз. 1 ай, 2 ай ушундай теориясын айтабыз да.
Андан кийин өзүм көргөзүп берем. Андан кийин окуучулар көргөзүп баштайт. Сен жақсы система құрып алыпсың, Сымбат Салман. Бірінші айтып береді екенсің, екіншісі көргізіп береді екенсің, үшіншісі қара көзөмөлөп тұрады екенсің. Өзіңе мош система құрып алыпсың, а? Сабақ секілді. Сен молодец. Бұл да бір чеберчилик та, қарасаңыздар, система құрып алған өзіне. Маалымат береді, кийинчерээк көргүзүп берет, кайра кийинчерээк көзөмөлдөп турат да. Ушундай эле окуткандарды карасаң кашал чыгып кеткен. Мисалы мындай да себебин айтып берейинби? Себеби мен 2021-жылдан бери сабак берип атам да. Сабак берип үйрөтүп жүргөндө менде 5 жылдан бери ушинтип жүрөм. Ошол үчүн. Мисалы үчүн өзү бир нерсени кылган бул бир талант. Мисалы үчүн биздин башкалардын айырмалыгы эмне дей турган болсо, өзү кыла алса бул бир талант да. Ошол билген нерсесин башка бирөөгө үйрөтүп, жеткирүү, ал деле сага окшоп иштеп кетүүсү бул экинчи талант. Ушул экөөсү болсо, окуучудан результат чыгат. Аны кайра жасатыш окуучуга үчүнчү талант. Ооба. Машалла, машалла. Көз тийбесин. Көрдүңүздөр туугандар, Машалла. Анан бул инвестиция туугандар сразу болуп кетпейт. Буга убакыт керек. Терпение керек. Убакыт. Эгер бат эле болуп кетем, бат эле байып кетем деген адамдарга сунушталбайт. Вот ошону эске алып коелу, урматтуу туугандар. Себеби мындайда жомок айткандар жакшы көрөт да, биздегичи жомок бат болуп кетесиң дей турган болсо, просмотр көбөйүп кетет ошол жердечи. Келечекте реалдуулукту айтсаң, өзү реалдуулукту требует этет кээ бир адамдарчы. Реалдуулукту көргүзсөң, жакпайт. Ушундай өлө таң калдым да. Так. Жакта окуп аткан учурда практика боло береби дейт, окуп аткан учурда баштайбыз. Так, мен аз акча менен баштап жатам. Акция менен жасайын дегем, жакшысы кирешем көбөйүш үчүн акча жакшы экен дейт. Жакшы, эң туура жооп кылдыңыз. Ассаламу алейкум дейт, алейкум ассалам. Насатчылык инвестиция жөнүндө дейт, албетте инвестиция жөнүндө. Так, кийинки дагы суроолор. Так, сонун дейт. Насатчылык 1 жыл болот, урматтуу туугандар. 3 жыл. Да, 3 жыл, Эми 1 жыл основной сабак, 2 жылга чейин сопровождение да. Мындай да 3 жыл сопровождение. 3. Мындай да просто 1 ай окуп деле таштап койсок болот, биздикичи. Бирок 1 айда полноценно болбойт. Просто сен окуп баштаганда эле практика этет, акчам иштеп кете бересиз. Просто ошо 3 жылга чейин бышып калгыча тарбиялайбыз да. 1 жыл окуп бүткөндөн кийин иштейт деген сөз эмес туугандар. 1 жыл окуп бүткөндөн кийин дагы ай сайын Zoom'дан жолугушуу кылып, ошондо 1 жылда 12, экинчи жылы 24, экинчи, үчүнчү жылы ай сайын жолугуп, сопровождение кылабыз да. 1 жыл окуу болот, 2 жыл сопровождение болот, окуу толугу менен 3 жылга созулат. Туура айтты. Анан эртең туугандар бизде мастер-класс болот. Улан Жумакадырович деген ушул алдагы гонконгский акцияларга көбүрөөк басым жасаган байке, гонконгский акцияларга. Ошол байкенин эртең мастер-класс болот Бишкекте. Адресин мен сториске чыгарып коем, ошол мастер-классына катышыңыздар. Биздин ушул командада коммерческий директор компанияда эртең да ошол жерден толугураак маалымат алсаңыздар болот. Сымбатбек, сама мүмкүн болсо убактың болсо барып кет. Эгер качаларда болот экен? Саат 2-лерде ушуну Улан агайдан сураш керек экен бир Озман байкеден. Анан так, мындай дагы мындай суроолор келип атат. Кантип силерге платный же окуу платный болот? Деген нерсе жок, платный. Бекер окутуп көргөнбүз. Не деп койчу эле? Бесплатный вещь. Кандай эле? Бесплатные советы, бесполезные советы дейт. Бекер кеңештер, кереги жок, пайдасы жок кеңештер. Мисалы, мен сабак берсем, мисалы жөнөкөй түз эфирде бекер сабак берсем укпайт да. Өткөндө акча төлөп окуп аткандарга сабак өтсөмчү, шундай илхом менен, рахат алуу менен активдүү катышупту да. Эртөсүн мага наизусть жаттап айтып берип атат дейт. Неге анткени ага акча төлөдү, аракет кылды да, урматтуу туугандар. Ошол үчүн эгер туугандар давайте окуу боюнча маалымат берген биздин убактыбыз жок болуп атат. Ошондо давайте окуу боюнча маалымат алам десеңиздер, менеджерлерге номериңиздерди калтырыңыздар комментарийге.
информацияны полностью по полочкам сиздин ойлогонуңуздай жооп аласыз. Ошон үчүн давайте телефондон маалымат берели сиздерге. Так, калган маалымат ошол жактан. Эң туура сөз дейт. Так. Групповой окуңуздар болсо окуйт эле, маслачылыгыңыз азырынча жөндөккө ылайык болбой атат. Неге? Бизде стандарт тариф кандай болуп калат, сымбат, Салман? Стандарт тариф групповой дал турабы? Групповой эле. Премиум тарифчи? Тоже групповой эле. Түшүнүктүү. Алар премиумда жекеме жеке айына бир жолдон жолукканга мүмкүнчүлүк бар да. Демек, Рахат эже, сиз стандарт тарифке окусаңыз болот экен. Групповой дей турган болсоңуз. Так, эң жакшы суроо келип турат. Дивиденд кандай эсептелет? Ар бир акцияга же канча суммага карайбы дейт. Салман. Дивиденд ар бир акцияга эсептелинет. Мисалы, Киреше тапты 100 000 сом. Эгер ошол компанияда 100 акция боло турган болсо, 100 000 сомду толугу менен дивиденд катары бере турган болсо, 100 акцияга бөлүп берип коет. Ар бир акцияга 1000 сомдон дивиденд түшөт да. Бирок сен ошол компанияда канча акцияң бар, ал сенден көз каранды. 3 акцияң болсо 3000 сом, 10 акцияң болсо 10 000 сом, 90 акцияң болсо 90 000 сом. Көбүрөөк негизи акцияда ушундай да, көбүрөөк салсаң көбүрөөк прибыль да. Мисалы, базардан бир бут кийим алып келип сатсаң, бир эле бут кийимден пайда табасың да. 200 бут кийим алып келсең, 200төн табасың да. Бул жерден бир нерсени айтып коеюн. Акча биздин мурдагы тренингде окуп жүргөн адамдар кайра башынан окуй турган болсо, ошолорго арзандатуу барбы дейт. Мен ойлодум да, биз азыр университет деп атпайбызбы? Биздин буга чейинки мурда окуган адамдар болсо, ошолорго мындай арзандатуу кылсак болобу? Бизде мурун окуган, кийин окуй турган болсо кылсак болобу? Эми сен бул жерде инвестициянын кухнясында шеф болорсуң да. Ошон үчүн сен айтканыңдай эле кылалы. Конок болуп келип калсаң, конокту кал. Мен дагы ошол немеде башка жактарда окуйм да, өзүм курстарга барыпчы. Бир эки курс алгандан кийинки курстарын ора турган болсоң 50% скидка берет да. Мен өзүм ошентип окуйм. Мен аларга туруктуу кардар болгон үчүн, кайра кайтып келген кардар болгонум үчүн мага ошондой 50% скидка кылышат. Жакшы. Анда ушуну башкаларга берсек болобу? Курман айткен бербейлиби? Мен мурда окуп кеткен болсом, мисалы, мурда биздин жанагы товарный бизнес боюнча курстарыбыз бар эле. Инвестицияны мурда башында окугандар деле, мисалы үчүн былтыр окутканыбыз менен азыркынын айырмасы чоң. Былтыр биз 1 ай, 2 ай ушундай эле окутчу элек да. Эгер кайталап дагы окуйм дей турган болсо, ошол 50% скидка алып алам да. Давай, кылса алалы. Бардык тарифтерине. Анан мен баягыда бар окудум го. Давлатовтан диплом алдым го. Ошол айтты да, мен бир эле темадагы сабагымды дейт, жакшы результат көргөн окуучулар, жакшы результат көрсөткөн окуучуларым дейт, бир эле ошол тренингин 11 жолу кайталап, 11 жолу төлөп окугандар, ошолор жакшы результат көрсөттүр да. Туура кайра мындай да, боксер болуш үчүн бир 5-6 приемду билишиң керек. Түз урганды, капталдатып урганды, эңкейгенди, качканды билишиң керек да. Ушул 5-10 бир көрүп туруп эле мен боксермун деп айтса болобу, болбойбу? Болбойт, кайталаш керек да кайра. Күн сайын кайталаш керек. Ошол бир сферадан чебер болуш үчүн кайталаш керек да. Инвестициядан деле чебер болуш үчүн кайталаш керек. Мен биринчи сабакта бир потокко мен башкача кылып түшүндүрүп берем. Андан кийинки потокто уже башка мисалдар менен түшүндүрүп берем. Более жеткиликтүү кылам. Ошондо болуп, ар бир мемеде жаңызда бизде сабактардын баардыгын жаздырып коюп эле, анан ошону кайталатып эле бере бербейбиз да. Көбүнчөсүн 90%, 80% түз эфирден болот. Давай реалдуу практика дебейсиңби? Ошого эгер
кайталап мурда окуп бүтүп кайра келем дей турган болсо, биздин туруктуу окуучулар болсо, аларга анда биз 50% скидка кыла алабыз, арзандатып. Давай, сүйлөш. Мурдатан окуп жүргөн болсо, жаңы келип аткандар аларга мындай эмеси жок, преимущество. Жаңы окуп аткандар кийинки жылы же биздин башка темадагы курстарыбыз, сабактарыбыз ачыла турган болсо, менеджмент боюнча дагы жакшы бизде курстарды кошуп алышыбыз мүмкүн. Инвестициядан башка багытта дагы. Башкаруу боюнча, э? Башкаруу боюнча ооба. Өтө жакшы. Так, Nvidia'нын келечеги кандай дейт? Башкарууну айтып берейинби, анын кызыкчылыгы кандай? Биз инвестиция кылганды үйрөнүп аткан болсок, кийинки курстарда өзүңдүн бизнесиңди чоңойтуу үчүн инвестиция алышың керек болот да. Ал жакта уже башкаруу плюс инвестиция алуу болуп кетет. Бизнести чоңойтуу болуп кетет да. Аны пока өтпөй атабыз, кийинчерээк кошуп калышыбыз мүмкүн. Туура. Ал жакта инвестиция алуу болуп калат да, берүү эмес, алуу болуп калат. Nvidia'нын келечеги кандай дейт, Сымбат? Салам. Мисалы, ар бир инвесторлор багыттарга бөлүнүп кетет. Бирөөсү товарный бизнес боюнча жакшы түшүнсө, алар товарный бизнес багытындагы компанияларды карашат. Бирөө производствону жакшы түшүнсө, производство багытындагы акцияларды карайт. Бирөө IT технологияны, искусственный интеллектти жакшы түшүнө турган болсо, искусственный интеллект тармагындагы компанияларды карайт да. Мен өзүм услуга тармагын жакшы түшүнөм. Мисалы, Instagram бизге эмне кылат? Колубузга бир товар бербейт. Бирок булар бизге ушинтип бири-бирибиз менен көрүп сүйлөшө турган мүмкүнчүлүк берет. Сүрөтүңдү чыгара турган, сторис кое турган мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бул бизге кызмат көрсөтөт, колубузга бир товар бербейт. iPhone саткан бул производство. Ошондуктан мен услуга багытын жакшы түшүнөм. Кызмат көрсөтүү, Google'дукун алганмын, Netflix'дикин алганмын, Instagram, Facebook'дукун алганмын. Мен ушул багытты жакшы түшүнөм. Но искусственный интеллект багытын мен жакшы түшүнбөйм. Ошондуктан Nvidia деген компанияларга мен акцияларды сатып алган эмесмин, жолбойм. Инвестиция кылып атканда, эгер биздин окуучу искусственный интеллект тарабын окуп, изилдеп жүргөн болсо, кайсы көрсөткүчтөрүн карап аны алыш керек, ошондон көрсөтүп бере алам. Бирок анын келечегин мен көрө албайм. Келечегин продукцияны жакшы түшүнгөн адам көрөт. Тарыхын финансисттер көрө беребиз, но келечегин көрө албайбыз. Биз тарыхын карап айтып беребиз, анан издеп, но келечегин өзү көрөт. Туура. Тарыхы болбой, эл болбойт дейт. Тарых кандай болсо, демек көчү улануусунда ошондой болот дейт да. Анан жанагы Nvidia'нын акциясы жакшыбы дегенге да мен жооп берип коеюн. Сиз жасалма интеллект көп кызыгат окшойт да бул эжекебиз. Анан мен айтайын дегеним, азыр келечекте адамдар кыймылдабай калат деп атат да, только роботтор кыймылдайт. Жасалма интеллекттер кыймылдайт деп атат да. Эми сиз өзүңүзгө сурооңузга жооп алышыңыз керек. Мындан көп жыл өтсө деле жасалма интеллект бул ааламда боло береби же болбойбу? Эгер мындан көп жыл өтсө дагы жасалма интеллект болоруна көз жете турган болсо, анда бунун келечеги бар Nvidia'нын. Эгер көз жетпей турган болсо, анда жок. Ошого да анализдеп салып көрүш керек да. Мен мисалы ошентип алам да. Nvidia алып атканда деле вот ошентип карап туруп алам. Анан сыма мен жооп берип бул суроого тажагам. Негизи дагы бир суроо келиптир. Башкалардан айырмачылыгыңар эмне дептир. Ага жооп бергенбиз. Эмне үчүн силердики кымбат окутасыңар дейт. Кымбат дептир, чоң тамгамын жазып коюптур. Ушул мына сен түшүндүрүп берчи, биздин окуу кымбатпы? Биздин окуу бир кенен ачылып туруп ушул жерден түшүндүрүп берчи, мындай деп. Мисалы мындай да, Тико кымбатпы, арзанбы? Тико арзан. Арзан. Toyotачы? Кымбат. Тиконун баасы 500 000 сом дей берели. 500 000 Тико алабы? Же мен турабыз айтып атам. Тиконун баасы канча? 150 000 алсак керек Тикону, мен жаңылышпасам. 150 000 сомго бир Тико алдыңыз. 1 миллион сомго бир
Toyota алдыңыз. Мен өзім жақсы техниканы білбеймін да. Но салыштырып көрейін, мысалы вот. Ошол немен алдың, Toyotаны алдың, 1 миллион сомго. Бұл Toyota саға 20 жыл қызмат қылады. Егер жылына бөліп келе тұрған болсақ, жылына қаншадан болып қалады? Жылына 10 қойылсаң, жылына 100 мың сомдан тиеді, айланады. 20 қойылы тұрған болсаң, жылына сен 50 мың сомдан төлеген болып қалады кезің Toyotаға. Түсіндірдің бе? Toyotаның 1 миллион сомға алдың, 20 жыл қолдансаң, жылына 50 мың сомдан айланады. Тико алдың. Тико 2 жыл иштеп берди деп коелду. 2 жыл кызмат кылып берди, 2 жылдан кийин токтоп калды. Тико жылына 75 мың сомдон айланып калат. Жылына бөлүп келгенде Тико кымбат болуп чыгат да. Плюс аны оңдотконуң бар. Ошолоруна караш керек. Мен да кошумчалап кетейин, урматтуу туугандар. Негизи кымбат нерсе, ал на самом деле кымбат нерсе, ал всегда арзан көрүнөт. Арзан көрүнөт башында. Бирок иш жүзүнө келгенде сени ошол арзандыгы менен арзандын тузу татыбайт болуп, ошончол бузула берет, оңдоп атып, ошончо кымбат акчаны кетирип аласың кайра. Ошондой эле кымбат машина деп коелу. Кымбат машина ала турган болсо, башында кымбат көрүнөт, эмне үчүн кымбат? Анткени ал сени расходко алып барбайт. Келечеги арзан, вот ошол үчүн урматтуу туугандар. Мисалы, жөнөкөй простой телефон алсаң, ал 1 эле жылга кызмат кылат. Кымбат iPhone алсаң, 10 жылга чейин кетирет да кызматка. Эми башка окуулар жөнөкөй простой Жигулидей окуу болсо, биздики iPhone сыяктуу окуу, Lexus сыяктуу окуу, урматтуу туугандар. Мисалы, бөлүп коеюн. Мисалы, эме дешим мүмкүн да, Тико деле көп кызмат кылат депчи. Биз убакыты менен өлчөдүк да, бир критерий убакыт болду. Башка критерийин да карап көрөлү. Инвестиция керек болуп калды. Инвестор менен жолугуп калдым. Тико менен барсаң көп акча привлекать эте аласыңбы же Toyota менен барсаң көп акча привлекать эте аласыңбы? Албетте, бул жерден баалуулук дагы бир көтөрүлдү. Демек Toyota баалуураак экен. Бул биринчи баалуулук. Ал баалуулук акча менен гана, убакыт менен гана өлчөнбөйт да. Анан дагы бир критерийин алалы. Тико айдап үйлөнгөнү, бир кыз менен жолукканы бардым. Toyota айдап бардым. Ошол кызды сени сүйдүрүп алыш кайсы машина менен жеңилирээк? Toyota менен жеңил. Бул бир баалуулук. Дагы бир баалуулугу. Айдап кетип атасың. Сен бүктөлүп алдың, неудобный болуп атат, ойлоно албай атасың. Стресстин дөңдөн чыкпай калабы, ой бар. Ичине кызылып отурасың да, некомфортно. Тигиде кенен отурасың, узакка да бара аласың, ошондон кыйналбайсың, плюс удобный, комфортно, сен ой жүгүртүп, сен бизнесиңди пландай аласың да. Комфортно карашыбыз керек. Ошондой баардык жагын салыштырып келгенде, Toyota'нын баалуулугу баазына караганда көп болуп чыгышы мүмкүн да. Тиконун баазы арзан, бирок баалуулугу андан дагы арзан болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бир курска барды, бир жерге окуганы барды. Эгер ал курс результат бербей турган болсо, 1 сом берсең да кымбат ал жер. Убактын кетиресиң. Туура. Кошумчалып коеюн, Мейли. Негизи кымбат деп атпайбы? Жок, кымбат деле эмес, нормально эле. Мисалы, жөнөкөй, эмне үчүн жөнөкөй курстар арзан, силер кымбат болот? Мен түшүндүрүп берейинчи. Сен жөнөкөй курстан ал жерде маалымат эле аласың. Сен маалыматтын гана акчасын төлөйсүң, и всё. Биздикинде маалымат дагы бар. Кайра көрсөтүп беребиз, ал бар. Кайра көзөмөлдөйбүз, ал бар. На самом деле кымбат деле эмес. Просто сиз ушул жерге бизде окуп атканда сиз маалыматка төлөйсүз. Ошол эле көрсөтүп бергенибизге төлөйсүз, көзөмөлдөгөнгө эле төлөйсүз, и всё. Мисалы, мындай да, сен
bir машина алсаң, сен bir машинаның ақшасын төлейсің. А 3 машина алсаң, 3-өн төлейсің да. 3 машинаны мисалы бириктирип туруп bir машина кылсак, анда кымбат десек болот. Жөнөкөй курс сизге bir машина берип коет. Сен bir машина, bir эле маалыматтын гана акчасын төлөп атасың. А биздикинде сиз маалыматтын акысын алып, маалыматтын акысын төлөп атасыз. Көрсөтүп бергенибизди и көзөмөлдөгөндү төлөп атасыз. На самом деле ошол эле акча. Бул жерде дагы мындай да. Билим бул нан эмес да. Аны мисалы арзанын алып койсоң, жеп жүрө бересиң да. А билим алып атканда устаттын тажрыйбасын сатып алат да. А устаттын канчалык тажрыйбасы көп болсо, результаты көп боло турган болсо, билими жогору боло турган болсо да, ошол нерсени устаттын немесин сатып аласың да. Баалуулугун сатып аласың да. Сен билимди эмес, ошол устатты сатып аласың. А эч нерсени үйрөтө албай турган адам болсо, алар ага эми аз акчаны берип деле кереги жок. Туура айтасың. Анан Мисалы, ошол 6-7 жылдан бери чогулткан билим адамдар өздөрү басып жете турган болсо, ошол 6-7 жылда жетет да. А ошол 6-7 жыл өмүрдү арнап, мен азыркы билген нерсемди эле 6-7 жыл өмүрү кетет билгеничи. Мен өзүм 6-7 жыл өмүрүмдү кетирдим. А 1 жылда ушул опытты топтоп 1 жылда түшүндүрүп сага үйрөтүп берсе, сен 5 жыл өмүрүңдү экономдойт экенсиң. 5 жылдык нерсени алат экен да. 5 жыл эми өмүрүң кымбатпы? Анан мындай да ойлойт да, эгер курска мен акча төлөбөй койсом, бул акчамды эч качан жоготпойм деп ойлойт. Баары бир төлөйсүң. Либо билимге төлөйсүң, либо катага төлөйсүң да. Ошибкага төлөйсүң. Жашоого төлөйсүң. Жашоонуку узак кымбат болуп кетет. И сенде мындай эме да калып калат да. Травмалар калып калат. Бул эң узак жол. Ансыз деле төлөйт экен да. Мисалы окууга берген акчасын окууга бербесе деле жашоонун мектебин качып кутулбайт эч ким. Андан көрө катар төлөйт. Либо билимге, устатка төлөйт, либо ошибкаларга төлөйт. Мен ошибкага эмес. Мындай экономдоп калбайт. Жөтөлүң көк ташка, жөтөлүң кара ташка, жөтөлүң көк ташка деп койчу да, жөтөлүп атканда. Мына даванда мен да түшүндүрүп коеюн. Көбүнчө курстар бөлүнөт экен азырчы, бирөө только маалымат берет экен, бирөө только көрсөтүп берет экен, бирөө көзөмөлдөйт экен да. Үч башка окуу да. Анан элдер могу маалымат берген азан экен деп туруп окуйт дагы, көрсөтүп берген бирөө керек деп туруп, кайра көрсөтүп бергенге бир акча төлөйт да. Маалымат бергенге бир төлөгөн, көрсөтүп бергенге бар бир төлөгөн да. Кайра көзөмөлдөп бергенге бир төлөйт да. Башка үчөн 3 бөлө окутат. А биздикинде ошонун баарын бир эле жерден үйрөнүп атасың да. Катага ансыз деле окуп алсаң, ката кыласың, катага ансыз деле төлөп атасың. А билим алсаң, ал билим катаңды жок кылып берет. Бирок жашоого төлөсөң результатты гарантировать этпейт. Сен ошибкага төлөдүң, бирок ошондон результат алышың не факт. Түшүндүрүп берейин. Бизнестин окуусун окуган жок. Россиядан иштеп келип, Кыргызстандан бизнес ачты. Банкрот болду. Бизнестен результат алган жок. Акчасын төлөдү, бирок результат алган жок. Бирок ошол адам экинчи бизнес баштабай коюшу мүмкүн да. Төлөдү, результат жок, всё. Акчасын всё равно жоготту, бирок результат алган жок. Карибден зарплата кетти. Ошол Москвадагычы, Москвадан акча топтоп келди. Мен окуп айлам, бизнес ачам дейт. Ачты, бирок банкрот болуп калды. Анда
банкрот болуп кала турбайбы деп кайра окуйт. Ошондо банкротко бир акча төлөйт экен, окууга кайра акча төлөйт экен да. Ооба. Андан көрө банкрот болбой эле биринчи оку, үйрөн, банкроттук жок болот да, банкроттук алдын алып атасың деген сөз. Неде скупой платит дважды дейт. Битир эки жолу төлөйт дейт. Битир эки жолу төлөйт туугандар, эске алып коюңуздар. Бул билимди силер чыгача да ойлобогула бизде окуганыбызды. Бул жер сизге наоборот доход. Келечек. 500 миңге машина алсаң, инвестиция. 500 миңге машина алсаң, например, ашып кетсе 10 жылга кызмат кылат. Билим алсаң, өмүр бою мээңде калып атпайбы туугандар? Билим алсаң, ашып кетсе кандай десе бир жылга чейин окшобошу мүмкүн, бирок 12 жыл, 20 жыл период жыласың. Албасаң, кайра 12 жыл артка кетесиң деген сөз. Менимче жакшы эле жооп бере алдыкпы. Анан мындай суроо бериптир, давай мегөтөлүм. Ишкерлердин бизнесине инвестиция кылуу болобу, акция эмес дейт. Венчурлук инвестиция боюнча сымбат. Сен өткөн Ошкор кайсы бир венчур инвестиция кылып келдиң, акция эмес. Ошол тууралуу маалымат берип койсоң. Мен Ошко барып, ошондой венчурный деп коет. Бирок меники толугу менен венчурный болбой калды. Венчурный деп бизнес жаңы эле ачылган болсо, бизнестин иштеп жатканда 3 жылга чейинки убакыт болсо, ошону венчурный деп коет. А тигини мен кылган венчурный эмес, ал частный инвестиция болуп калды. Себеп дегени бизнес 15 жылдан бери иштеп келет. Демек, акцияга эмес, жөнөкөй эле ишкерлерге инвестиция кылуу кандай деп атат да? Безопасно жаппасын. Быйыл биринчи жолу ошондой частныйга инвестиция кылдым. Акцияга мурдатан бери инвестиция кылып келем. Частныйга биринчи жолу инвестиция кылдым. Акчам июль деп коем, август же сентябрда түшөт. Договор боюнча мен акчамды августта же сентябрда алам. Ошондон кийин айтпаймынбы, жакшы бекен, жаман бекен. Жакшы, Алла разы болсун. Акча фабрика 2-де окугандарга насаатчылыкка окутканга арзандатуу барбы дейт окуганга? Жанагы. Насаатчылыкка жок, Бүт баарында эле бар. Бизде мисалы буга чейин акча фабрикада окуй турган болсо, Калагыбызда буга чейинки. арзандатуу бар, Арзандатууңуз бар экен Кылычбек мырза. Жакшы. Акция менен иштөө үчүн минимум канча акча менен баштап кетсе болот дейт? Акция минимум канча керек? Кийинки суроого өтө берели, Самат Салман, да? Мырза, Убакыт өтүп атат. Жакшы, жаңы окуй тургандарга деле скидка кылылачы деп жакшы суроо бериптир берден. аларга жок. Бизде окугандар, мурун окугандарга мен жеңилип бар турбайбы дейт. Мен 2 жылдан бери көрүп жүрөм, бирок окуй элекмин, мага деле кылсаңар болот эле дейт. Жок, берилбек. Эгер окусаңыз, кийинкисине алып атпайсыз скидка, туурабы? Кийинкисин алып атпайбыз. Бул жерден да битирленип атабыз да. Битир 2 жолу төлөйт туугандар. Билимден Салман экөөбүз билимден вообще акча аябайбыз. Неге? Ал акча алып келет экенин түшүнөбүз да. Адам билим акча алып келет экенин түшүнмөйүнчө битир болуп туруп, растокко төлөп жүрө берет экен да. Мисалы үчүн мен азыр бир суроо берейин да. Биздикин кымбат деп кимдикине салыштырып айтып атат, мен билбейм. 3 жыл биздикиндей кылып окутуп, биздикиндей мындай да, биздикиндей сапатта 3 жыл окутуп, биздикиндей баадан арзан бере турган болсо, ошол жактан окуңуздар. Анда биз промес болуп аткан болобуз. Түшүнүктүү болдубу? Азыр кимдикине салыштырып кымбат деп атат, мен билбей атам да. Эгер точно эле биздикиндей фундаментальный, долгосрочный инвестиция 3 жыл окутуп, биздикиндей баа, биздикинен арзан баа болсо, барып ошол жактан окуңуздар. Себеби мен СНГдагы бааларды билем. 10 күнгө $8,000 берип окушат да. 10 күнгө $8,000. Где-то 700 000 сом. 10 күнгө. 3 жыл эмес, 10 күнгө. Кымбаттын деле пайдасы жок дейт, эгер түшүнбөсөң дейт. Как будто окуп түшүнгөн дейт. Макул.
Dalilleşti gereği yok da. Хорошо, Берек мырза, мен сізге суроо берейин. Сиз жөнөкөй буу машина ала турган болсоңуз азанчы, бирок аны кайра оңдоп атып, ошол эле кымбат расход кетет да. А жаңы машина ала турган болсоң кымбат түшөт, бирок оңдобойсуң, расход кетпейт. Вот ошондой кылып түшүнүш керек да. Арзан окуй турган болсоң, арзан окушуң мүмкүн, бирок ошончо расход болуп берет кийин. Кымбат окуй турган болсоң, кымбат болушу мүмкүн, бирок келечекте расход эмес, доход болуп берет деген сөз да. Так. Кантип көзөмөлдөйсүңөр? Онлайн окуу болобу дейт. Онлайн окуп кантип көзөмөлдөйсүңөр дейт. Жооп берейинби? Мгм. Онлайн окуп атканда Zoom'да кантип акциясын тандап атканын ал өзүнүн микрофон кийгизип, экранын демонстрация кылып, өзү көргөзүп берет да. Түз эфирде болот көзөмөл. Ошол жерден, кээ бирлерге жолугуп көзөмөлдөйсүң, Ал премиум VIP тарифтегилерге. VIP тарифтегилер мен личкама жазып берет. Номериңди алат. Мыктысың Тимурлан Сымбат, 2 оңорго ийгилик дейт. Конут коюп көрүп жатабыз дейт. Ошондо туугандар, буга чейин окуп келгендерге мүмкүнчүлүк түздүк. Бүгүнкү эфирге келип бергениңе чоң рахмат, Салман. Алла разы болсун. Дагы буюрса көбүрөөк эфир кылып туралы. Жеткирели ушул инвестицияны колдон келишинче дагы, Биз YouTube'дан дагы жеткирели, Instagram'дан да жеткирели. Мен YouTube'да каналым бар, Салман Раев деп жазсаңыздар чыгат, инвестиция тууралуу маалыматтар бар. Менде Тимур бар. Ошол жакта каналдарыбызга катталыңыздар. Instagramга катталыңыздар. Ошол жакта дагы толук маалыматтар берилет, урматтуу туугандар. Менин Instagram Салман Раев деген, ал жакка катталыңыздар. Калган маалыматты алам десеңиздер, комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар, урматтуу туугандар. Салман, сага чоң рахмат. Бар болуңуздар, урматтуу туугандар. Анан менде бир жаңылык бар, урматтуу туугандар. Ошол жаңылык сюрприз жаңылыгым бар. Ким ошол сюрприз жаңылыкты окусу келе турган болсо, ал сюрприз жаңылыкта, эгерде ким сюрприз жаңылыкты окусу келе турган болсо, комментарийге номериң калтырсын, гана кеттик. Барына эмес, алгачкы 7 адамга гана. Туугандар, кеттик. Комментарийге. Так, жакшы маек болду окшойт, Алла болсун. Инвестиция аламына кирип келдик да. Так, силер только акция менен үйрөтөсүңөр же башка тармактар дагы барбы дейт. Биз общий инвестицияны үйрөтөбүз. Сымбат дагы? Мисалы, инвестицияда формула деп коеюнчу, формулалар берилет. Ал формула акцияга дагы иштейт, недвижимостька дагы иштейт, үйгө дагы иштейт. Частный бизнестерге инвестиция кылганга да иштейт. Кандай инвестиция кылса да? Иштейт. Алтында иштебейт. Алтын бизнес эмес да. Жакшы. Алтында иштей турган жерлер бар. Ал жерде көбүнчө психология ойнойт. Аны алтынга деле колдоно берсеңиздер болот. Формуласы бир. Кайсыл багытта иштейсиз, аны өзүңүз чечесиз. Жакшы. Идея кымбат дейт да. Бул жашоодочу биз мындай да. Көп адамдардын эшиги бар да. Бирок эшигинин кармагычы жок да. Кичекей кармагыч чоң эшиктерди ачат деп атпайбы? Биз окууда ошо силердин эшигиңиздер бар. Ошо эшигиңиздерди ача турган кармагыч жок. Биз окууда ошол кармагычтарды беребиз, урматтуу туугандар. Эшикти ача турган кармагычты. Вот ошондой. Жөнөкөй окуу. Ошо кармагычты кантип куруш керек? Бирок бербейт. Биз ошо кармагычты кантип куруш керек? Ошо кармагычты беребиз деген сөз да.
Все, Салман, Алла разы болсын, бұйырса, қоштасамыз. Жакшы алыңыздар. Буйруса окуудан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.